баары эле жазып атпайбы прикол кырмап. Катя жеңебиз дегендей. Улуттар арасындагы козутуу деп ошо нарушенияны көрдүк. Уже жана заключение чыкканда уже бар деп жанагынтип чыкты. И ошондон кийин эле милиция кызматкерлери 330-берене менен иш козгоду. Анан бул боюнча жанагындай сразу заочное решение деп соттон ушундай заочный чет жакта болгондуктан жана мыйзам жол берет. Заочное решение деп чыкты. Эгер эртең ал Кыргызстанга всякое бывает. Может, семьясы токмокто бөрөлөр кал дегендей. Эгер кирип калса, ал боюнча сразу дароо СИЗОго камакка алынат. Анан биз дагы азыр өткөндө дагы МВДга жаздык, бул боюнча дагы анан алар азыр ал боюнча да пока жооп чыга элек. Эгер жанагы международный розыск берилип жанагындай болсо, ал Россиядан чыгар менен хоть Белоруссия же Казакстанга кирери менен кармалат и бизге алып келинет деген сөз. Это очень хорошо. Хоть эми мыйзам боюнча бизде мындай да, мыйзам боюнча биздин да граждандар Кыргызстанда болуп мындай кылмыш кылса, Россия сураса биз бербейбиз. Мыйзам жол бербейт, бербейбиз. Алар дагы Россиядагы беришпейт, граждандарынчы мыйзам жол берет да. Эгер жанагындай чыгып эле жанагынтип эле кармалбаса, вот ошондуктан эми зато деле карабайсыз мына Кыргызстан жаман, кыргыздар жаман намыска экенбиз, ушул нерсе жас көтөрүлүп, бул да это тоже для нас прогресс. Анан бизден кийин мына казактар чыгып атышпайбы? Эй, кыргыздар монтип атат, кенеде кыргыз калып монтип тээне иш козгоп жанагынтип коюшту. Бизде эмнеге болбойт деп, алар дагы эметип, мына алар андан кийин мындайча айтканда, бизден кийин кыймылдай баштады десек болот да. Бул дагы анткени чоң жетишкендик, мейли тияктын гражданы. Зато биз Кыргызстан, биздин МВД молодцы, жанагыны ачтайлы мындайча айтканда. Өздөрү сотко ходатайство алып, эртең мындайча айтканда, ал деле эми чет жакка чыгып ошо международный розыск жанагындай эметилсе, и жанагындай, мисалы ал Россиядан башка